Жүрүп жаткан бул жумуштар таза суу чыгаруу үчүн жасалууда. Анткени Өзгөрүш айыл аймагынын жашоочулары азырда шартына жараша бири кадимки бышма кудуктан, айрымдары суу чорголорунан ташып келишет. Буга чейин таза суу чыгаруу жумуштары жүргөн, бирок ар кандай себептерден улам аягына чыкпай, калк таза сууга жетпей келген. Калктын ичүүчү таза сууга болгон муктаждыгын чечүү үчүн мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнгөн. Тактап айтканда, капиталдык салымдар менен 82 миллион сом каражат каралган. Анын ушул күнгө чейин 25 миллион сому келип түшкөн. Жумуштарды аткарууну тендерден Project ишканасы утуп алган. Азыр мында техникалардын жардамы менен суу түтүкчөлөрү жаткырылуучу арыктар казылууда. Ошол 4 жылдан бери акча каражаты эмнегедир абдан астан келген. Ошол 4 жылдын ичинде болгону келген бияка түшкөнү 15 миллион болгондо. Анан мынакей былтыр менен быйылкыда 10 миллион келип, 25 миллион жалпы суммасы келип калды. Булар азыр 3 километр жерин казып, орнотуп коюшту. Бүгүнкү күндө да 2 километр жерин казып келатыр азыр. Бул таза суу кирип калса, мынакей Өзгөрүш айылы сиздер билесиздер, бул жакта суунун деңгээлине абдан жакынбыз. Жерди 5 метр казсак суу чыгат да. Анан ар бир карапайым эл үйүнө 3 метр жерге, 4 метр жерден суу казып ичип алып, кайра жанын эле ошол септикти 4 метр жерди казып септик кылып атат да. Анан өзүңүздөр билесиздер, суу таза суу жок, ыйкына көктөр көбөйүп атат, оорулар көбөйүп атат. Жалпысынан 34 километр жерде казуу иштери жүргүзүлөт. Ал эми суу скважинасы курулуп, 85 метр тереңдиктен артезиан суусу казылып, даяр турат. Каржы өз убагында бөлүнө турган болсо, бул жумуштар кечикпестен бүткөрүлөт. Скважина суу резерву боюнча бүгүнкү күндө ал жагы казылып 30-85 метр тереңдикте суу чыгып атат. 9 атмосферада суу чыгып атат. Подстанцияларын орнотуп, баардыгын даярдап, айыл жагында иштерин бүтүп калышты, Кудай буйрса. Азыр только жерди казып, шлангилерин орнотуп, кальцийлерин орнотуп бүтсө эле, калган жумуштар Кудай буйрса бүтүп калат. Мамлекет тарабынан акча каражаты токтоосуз келип турса эле, Кудай буйрса 1 жылдын ичинде бүткөнгө аракет кылабыз. Элетелин ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу калктын саламаттыгына кам көрүү экенин белгилешет. Биздин айылга таза суу киргени эң сонун. Келечекте бул керектүү нерсе. Таза суу деген бул өмүргө пайдалуу, өмүргө шерик. Эми азыр баардыгы суу булганып калбадыбы? Бул абдан жакшы иш болуп атат. Абдан керектүү нерсени айылыбызга алып келгенге рахмат, миңден бир рахмат. Келечек балдарыбызга рахмат. Балдарыбызга таза суу ичсин, ден соолугуна кошулуп, өмүрү суудай узун болсун. Суу биздин байлыгыбыз, керек суу. Жумуштар аяктап калса, Өзгөрүш айыл аймагында жашаган 6500 адамга ичүүчү таза суу жеткирилет. Рахат Бишелиева, Кайнар Урмонов, Ынтымак Мейманбеков, Бакай Ата району.